Устиратанын 400 жылдык мааракесин алкагында өтүп жаткан шахмат боюнча турнир жыйынтыкталды. 2 күнгө созулган иш-чарага Бишкек шаары, Чүй жана Ысык көл облустарынан жалпы 50ге жакын мыкты оюнчулар катышууга мүмкүнчүлүк алышкан. Турнир 2 бөлүк менен өткөрүлүп, биринде 20 жаштан 60 жашка чейин, экинчисинде 60 жаштан жогорку улуу муун өкүлдөрү катыша. Оюндун жүрүшүндө улуу муун өкүлдөрү арасында биринчиликти Бишкек шаарынан келген Майрамбек Жусупов камсыздады. Ал эми жаштар арасындагы жеңишти Каракол шаарынын тургуну Азамат Нурдинов алды. Екінші орын Есенәлиев Тауышбек. Beşinci орын Мақсатбеков. Dördüncü orun Abdurrahmanov Rüsbek. Тренер. Üçüncü orun İsrailov. Тынар. Поздравляю. Атабыздын мааракесине арналган шахмат турнир жакшы, жогору деңгээлде өттү деп абдан ыраазы болуп кетишти. Анан биз дагы өзүбүздүн жагынан уюштуруу комитети, Ысык көл шахмат федерациясы ошолорго жакшынакай оюн тартуулап, бардык жагынан кем каршысыз, кынтыксыз турнирди жогорку деңгээлде өткөрдүк деп эсептейм. Ушу бардыгына каалап, жакшынакай бата тиледик өткөндө.